Жээнбеков Рахмон менен жолугушуусун тарыхый деп баалады. Президент Сооронбай Жээнбеков Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен болгон жолугушуусун тарыхый деп баалады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Кыргызстандын жана Тажикстандын мамлекет башчылары эгемендик жылдарынан бери алгачкы жолу Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында жолугушту. Бул биздин сунушубузду колдогон урматтуу Эмомали Рахмондун акылдуу чечими болду, деди Жээнбеков. Статком эл каттоо боюнча жалган маалыматтар таратылып жатканын билдирди. Улуттук статистика комитети жарандарды өздөрүн аталган комитеттин кызматкери деп тааныштырып, калкты каттоо боюнча иштерди жүргүзүп жатканын айткан адамдарга алданбоого чакырды. Мекеме тараткан маалыматта көз боемоочулар Улуттук статистика комитетинин кызматкерлеринин жасалма күбөлүгүн көрсөтүп, адамдарды ишендирип жатканы айтылат. Маалыматтар чогултулгандан кийин сурамжылоо жүргүзүлгөн адамдардын үйлөрүнө ууру киргени белгиленген. Аталган комитет элде жана турак жайды каттоого даярдык көрүү жана өткөрүү иштери 2020 жылдын 23 мартынан 1 апрелге чейин жүргүзүлөөрүн эскертет. Буга байланыштуу Улуттук статистика комитети жакын арада эл жана турак жай каттоо боюнча иштерди жүргүзбөй турганын билдирди. Никита Тарасенко УКМКга чакыруу алды. Бишкектик дизайнер Никита Тарасенко улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке күбө катары суракка чакыруу алганын билдирди. Ал Facebook баракчасына жазган тамашасы үчүн чакырылып жатышы мүмкүн экенин божомолдоду. Тамашам боюнча болуш керек деп божомолдоп жатам. Олуттуу деле эч нерсе жок деп ойлойм. Мен табышмактуу бул мекемеде биринчи жолу болуп жаткан жокмун, деди Тарасенко. УКМК 24 KG агенттигине Никита Тарасенко диний аралык кастыкты козутуу фактысы боюнча күбө катары суракка чакырылып жатканын билдирген. Бирок атайын кызмат кайсы пост үчүн экенин айткан эмес. Никита Тарасенко 24-июлда Facebooктагы баракчасына президент Сооронбай Жээнбеков жана анын бир тууганы депутат Асылбек Жээнбеков Матраимовдордун бир туугандарына окшош кишилердин сүрөтүн чыгарып, Ошская ОПГ деп пост жазган. 2018 жылы сентябрь айында Никита Тарасенко президенттин маалымат кызматы тараткан Сооронбай Жээнбековдун жайкы эс алуусундагы сүрөттөргө тамашалуу сөздөрдү жазып, интернетке жайгаштырган үчүн башкы прокуратурага чакырылган. Бирок президенттин аппараты Сооронбай Жээнбековдун эч кандай доосу жок экенин жана өлкө башчы жада калса аларды көрүп өзү да күлгөнүн айтып билдирүү тараткан. Көп өтпөй текшерүүнүн жыйынтыгында башкы прокуратура президент Сооронбай Жээнбековдун сүрөтүнө жазылган тамаша сөздөр үчүн авторго каршы иш козгоого негиз жок деп тапкан. Рамзан Кадыров 6 жашар баланы жан сакчы кылып алды. Чечен Республикасынын президенти Рамзан Кадыров 6 жашар баланы жан сакчы кылып алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Маалым болгондой, 6 жаштагы Магомед Эми Газиевдин президент Рамзан Кадыровду коргойм деген видеосун ата-энеси социалдык түйүндөргө жарыялаган. Видеону көргөн президент Магомед менен жолуккан. Бүгүндөн баштап мен эч нерседен кабатыр болбойм. Анткени менин тажрыйбалуу жан сакчым бар, ага дүйнөдө эч ким тең келе албайт, деген Рамзан Кадыров. Андан тышкары өлкө башчы 6 жаштагы жан сакчыга керектүү болгон бардык буюмдарды сатып берип, кичинекей жан сакчыны жоопкерчиликтүү кызматка киришкени менен куттуктаган. Мигранттарды ташыган кеме чөгүп кетти. Бириккен Улуттар уюмунун эл аралык миграция уюмунун Twitter аркылуу берилген маалыматта Жер ортолук деңиздин Ливияга жакын жеринде качкындарды ташыган кеменин оодарылып кеткендиги кабарланды. Маалым болгондой, Ливиянын деңиз коопсуздугу кызматы 145 кишини куткарышкан. Ал эми аман калгандары чакан жыгач кеме Хомс шаарынын жанында аңтарылып кеткенин айтып беришкен. Эске салсак, быйыл жыл башынан бери Жер ортолук деңизине 426 мигрант чөгүп кеткен. Сот уланууда. Бишкек ТЭЦ боюнча сурак берип бүткөндөрдүн тизмеси. Бишкектин Свердлов райондук сотунда ТЭЦ модернизациясындагы кылмыш иши боюнча отурумдар уланууда. Анда күбө катары жүргөн 86 адамдын 52си сурак берип бүткөнүн Спутник Кыргызстан агенттигине башкы прокуратурадан билдиришти. Эске салсак, 2018 жылы 26 январда Бишкек ТЭЦинде авария болуп, шаардыктарга жылуулук берүү токтоп калган. Мунун айынан 4-5 күн бою эл түйшүк тарткан. Буга байланыштуу Бишкек жылуулук борборунун директору Нурлан Өмүркулов уулу кызматтан кеткен. Андан соң ал реконструкциялоо иштерине жабдууларды өтө кымбат баа менен сатып алышканын айтып чыккан. Жылуулук борборунун модернизациялоо үчүн Кытай тарабынан $386 миллион кредит алынган болчу. Кийинчерээк бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, ондон ашуун жетекчи кармалган. Бүгүнкү күндө суракка алынып бүткөн аткаминерлер.
Андрей Воропаев Бишкек ТЭЦнин директору авария болгон учурда башкы инженердин орун басары болгон. Нурлан Өмүркул уулу авария болгон учурда Бишкек ТЭЦнин директору болгон. Мирлан Байгончоков авария болгон учурда Кыргыз Республикасынын финансы министринин мурдагы орун басары болгон. Нурсулуу Ахмиятова мурда президенттин аппаратынын стратегиялык өнүктүрүү экономика жана финансы саясаты бөлүмүнүн башчысы болгон. Осмонбек Бакиев Бишкек ТЭЦнин мурдагы директору. Игорь Чудинов Кыргыз Республикасынын экс-премьер-министри. Нургазы Курманбеков Бишкек ТЭЦнин башкы инженери болгон. Санжар Муканбетов экономика министри, 2013 жылга чейин экономика министринин орун басары. Бишкек ТЭЦнин модернизациялоо долбоору боюнча ведомстволор аралык комиссиянын мүчөсү болгон. Чыныбай Турсунбеков Жогорку Кеңештин депутаты, мурда парламенттин спикери Твея заводун көрүү үчүн Үрүмчү шаарына барып келген депутаттык делегациянын курамында болгон. Соттук процесс судья Инара Глязетдинованын төрагалыгында өтүп жатат. ТЭЦ чуусу боюнча ушул тапта УКМКнын тергөө абагындагы мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантура Сатыбалдиев, Жогорку Кеңеш депутаты Осмонбек Артыкбаев, электр станциялары ачык акционердик коомунун мурдагы башкы директору Салайдын Абазов жана Улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы башчысы Айбек Алиев отурат. Ал эми мурдагы финанс министри Ольга Лаврова үй камагында. Аскар Акаев кыргыз жергесине келүүгө ашыгып кат жазуудабы? Азырынча ушундай өңүттөгү кеп кетти. Москвадагы Аскар Акаев мекенине кайтууга ашыгып, тиешелүү бийлик төбөлдөрүнө тымызын кат жазып жатканы каңкууланууда. Кызыгы бүгүнкү бийликтин акылмандары түпкүлүгүндө Акаевдин келишине каршы эместигин билдиришкени тар чөйрөдө да кызуу кепке алынууда. Алардын максаты Акаевди коомчулукту жазгыруу менен алып келип, андан соң Курманбек Бакиевдин дагы мекенине кайтышына жашыл жарык күйгүзүүгө жандал бастап жатышканы жакшы эле байкалып жатканы ошол эле тар чөйрөдө айтылып жатат. Эгерде эки качкан өлкөсүнө кайтууга куштары болушса, бир кездеги кылган эткен итчиликтер үчүн жооп берүүгө даяр болушу керек. Андай болбосо болуп өткөн эки революциянын мазмуну жөн гана оюнчук болуп калабы деп айгай кезиде жазган. Раиса Атамбаевага Кыргызстандын аймагынан сыртка чыгууга тыюу салынганбы? Мурдагы президент кечээ 25 июлда Москвадагы сапарын жыйынтыкта Бишкекке кайткан. Журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, сапары ийгиликтүү болгонун белгиледи. Жубайы Раиса Атамбаеванын эмнеге аны менен чогуу орус жергесине барбаганы журналисттерди кызыктырды. Мен жубайыма өлкөдөн чыгууга тыюу салынбаганын билбейм, аны тергөө кызматтарынан суроо керек, деди. Бул боюнча Атамбаев эске салсак, президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манас Арабаев Раиса Атамбаевага каршы көрсөтмө берген, дейт сайт Кейжи. Жоругу жолдо калчу Жумабеков. Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков үй бүлөсүнүн, туугандарынын бизнесин, мүлкүн декларация толтурган кезде жашырган. Бул тууралуу Кыргызстандагы мамлекеттик кызматкерлердин кирешелери жана мүлкү боюнча декларациялык маалыматтардын базасы болгон Декларатор Политмер Кейжи порталы жазып чыкты. Декларацияда көрсөтүлгөн маалымат боюнча спикердин бир жылдык кирешесин 770 000 сомду түзөт. Бул айына 60-64 000 сом табат дегенди билдирет. Декларацияда 59 чарчы метрлик гана батиргеээлик кыла турганы көрсөтүлгөн. Ошол эле учурда аял Алина Кушубекованын бизнесин көрсөткөн эмес. Башкача айтканда, дары-дармек сатуучу Альбио Фарм ишканасынаээлик кылат. Ишкана 2018 жылы 93 000 сом салык төлөгөн. Мындан сырткары спикердин декларацияда көрсөтүлбөгөн Артисбек ата балдары айыл чарба кооперативи дагы бар экени көрсөтүлгөн. Мамлекет башчыларынын кылыгы бул болсо, анан кантип оңолмок элек, дейт Фабула гезити. Предупредить, что никто нам не должен навязывать, как нам жить, какой дорогой идти, кого нам избирать своим президентом. Никто. И просить прощения должен не Атамбаев, а тех, кто нагло лезет во внутренние дела Кыргызстана. Те, кто хочет навязать нам свои правила, свои законы, свою коррупцию. Те, кто хочет посадить свою шестерку в кресло президента Кыргызстана. Да, их шестерка сядет, но не в кресло президента, на нары сядет, на нары. Бардығы жақсы болды. Саламатсыздар, дағы бір жолы. Мен абдан толқынданып атам, анткени ушундай сагынып та калып турмун. Рахмат барыңарга. Бардығы жақсы, аман-есен барып келдим. Сапар баш алды болду, көрүп атасыңар. Жакшы досубуз бар. Атайын килтеген самолет жөнөтүп
сый урматы менен тосуп бардыгын сүйлөшүп алдык. Кудай урса бардыгы жакшы болот. Кудай урса анткени Кудай биз менен, биздин жолубуз биз чындык үчүн жүрүп атабыз, Кудай үчүн жүрүп атабыз, эл үчүн жүрүп атабыз, адилеттүүлүк үчүн жүрүп атабыз. Ошондуктан албетте биз дайыма жеңебиз. Мага күч кубат берип аткан сиздерсиңер. Айланайындарым, элим, рахмат. Мен абдан толкунданып атам, анткени ушундай мамилегерди көрүп атам. Мен ушу ишеничиңерди Кудай урса актап берем. Рахмат.